Төлөгөн Касымбеков. Сынган кылыч. Окуган Бегалы Токтогулов. Биринчи китеп. Кан Ордо. Ордосу болбой, эл болбойт. Ордолуу эл кем болбойт. Ордосу жок, журту жок, ортосунда ыркы жок. Эл дегенге тең болбойт. Эл акылы. Биринчи бөлүм. 1865 жыл. Генерал Черняев боз чаптуу дөңдө жалгыз көздүү дүрбү салып турду. Бет алдындагы түз талаа гана эмес, тээ алдагайда карарган чоочун Ташкент дубалы. Мунарыктын алдында жаткан дарактуу кыштактар, сай бойлорундагы күдүрөйгөн камыштар, андан бери канаттуу чегирткелердей жайнап, акырын жылып келаткан көп аскер даана жатты. Кылка атчандар, арты көрүнбөй ийрилип чубалган жөөлөр. Боз чаң ар жерден бирткелеп түтөп, кайра жерге сүйрөлүп, суйдаң сарала тулаң чөптөргө, жалгыз аяк көк жантактарга самсып төгүлөт. Алыстан ат кишенейт. Адамдын жаңжуңу кулакка илешет. Кокондуктар мынчалык камдуу келээрин генерал күтпөгөн эле. Бирок жүрөгүнүн өртөөчүлек курагы, ак саргыл жүзүнөн кандайдыр бир кооптонуу көрүнбөдү. Жеңишинин тагдырына санаркоо болбоду. Кайта эч капарсыз гана каралжын саргыч мурутунун алдынан текебер жымыйып тиктеп турду. Бу ийре кылыччандарды биринчи жолу көрүп отурабы? Бататаар мылтык менен толук куралданган 1,5 миң солдаты бул жер түгүл Европага жүрүш кылууга жарай турган мыкты артиллериясы бар. Эмнеден кооп санамакчы? Кандайдыр бир коркунуч түзүүчү шарт азырынча бет алдында жок сыяктуу болуучу. Ушул учурда кокондуктардын аскер башчысы да мерчемдүү өңүткө келген. Ак боз ат аргымактын тизгинин жыя тутуп, сары талааны туш тарабына, боз чаптуу майда адырларга өңүт тандап бөлүнүп кетип жатышкан кошун кыйрына назар таштады. Көздөрү канталап, иреңи кубарып, бырышы көбөйүп, уйкудан жүдөгөн. Анын үстүнө эки ининен жеңсиз карала кымкап ак боз, аргымактын дүңкүйгөн соорусуна чубалып, көлбөп басып дагы көрүмсүз кылып салган. Кушту жырткыч кылган тырмагы, кишини сүрдүү кылган мансабы. Жандап турган нөөкөрлөр, удайчылар көзүнүн агы менен чимирлешип, ал эч ким менен сүйлөшпөй, эч ким менен макулдашпай, туш тарабын колун сермеп карап, акырын ооз кыбыратуу менен керектүү буйруктарын оң канатка, сол канатка берип турду. 3 күндөн берки акмалашуу бүтүп, бирине биринин сыры такыр белгисиз эки жоо үрөй учурган тымтырс бойдон акырындап улам жакындашып келатты. Сыпайылар бет алдын, өңүтүн бат-бат өзгөртүп, туш келди бастырышып, бирде дыр коюп ат ойнотуп, бирде элтейип токтой калышып жатты. Үстөмдүктү алыш үчүнбү күн батыш тараптан генерал Черняевдин айрым бөлүктөрү биринчи болуп кол салып, тынымсыз барабан дабырап, арт жагынан анда-санда дүңгүрөп замбирек атылып, жүрөк үшүткөн сүр менен кокон кошунун сол канатын түрө чыкты. Бир тегиз ак кийинген солдаттар ок жете турган аралыктан анча өтүшпөй, леклектердей желе тартып эки жака жайылып, жабыла ок чыгарышып, көгөрүп каптап киришти. Аскер башы жаак териси тырышып, канталаган жүдөй көздөрүн акырын ирмегилеп, камчылуу колун чекесин алып, ойго батып тиктеп калды. Нөөкөрлөр нестейди? Ар бири ичинен кармашуунун жоопкерчилигинен өзүн какас ойлоп, бу кантер экен дешкендей алдыртан аскер башка көз салышып, унчукпай, кай биринин дени өлүп, кай бири табалап, тышынан жөргөмүштөй бүрүшүп, оозун кармап катып турушту. Аскер башы чарчаңкы улутунду. Чырнай Паша,
кылышташууга жеткирбей, өзүнүн огу келгидей аралыктан бери өтпөй кууп атып кырмакчыбы? Жакын турган Абдумомунбек эңилип, ошондойго таксыр, бу капырдын ою, деди акырын. Аскербашы ойлонуп унчукпай калды. Канталаган жүдөө көздөрү чекчейип, тиги кымгуу түшүрүп, өткөн сыяктуу улам кызып шатырап жакындап келаткан жакты дирдилдеп чаргып тынчы кете баштады. Ал акырын ооз кыбыратып буйрук айтты. Толгомо! Анын ою душмандын замбиректеринен бөлүп алаксытып, жээликтирип ортону көздөй көп такат кылбай кое берип, анан эки капталын шап ороп, окко карабай жабыла ат коюп кирип, бирме бир салгылашууга тартуу. Ага жеткенде генерал Черняев темир курчоодо калмакчы. Жеткиреби ошого? Муну генерал баамдап кое тургандай же бирөө жеткирип сала тургандай жүрөгү чоочулап, ичи бир кымылдап, бир сыйрылып, башына кан дүргүп, жаны түтөп, барган сайын чыдамы бүтүп баратты. Ал сол канат жака бастырды. Генерал Черняев дүрбүнү көзүнөн алды. Бир пас жөн тиктеп, жерди көзү менен чендеп алды да, буйгада бугуп турушкан атчан козак жүздөрүн эки канаттан тең ок менен алга жыла берүүгө буйрук кылды. Анын ою байкоо, эгер көптүккө салып жапырып киришсе, ат кылоо менен дароо артка чегинип, аларды замбиректердин огуна капталтуу, кайра чабуулга өтүү, дай алышпаса кууп атып, улам жаңы өңүттөрдү колго ала берүү. Генерал чоң дүрбүнү кайра көзүнө алды. Кызыл кийинген сарбаздар далдакташып, шашып жүрүшкөн болуу керек. Кытайча деп аталган кичинекей жез замбиректерин дөңдөргө орнотуп жатышат. Алардан бери ар жерде үйрүлүп токтой калып турган сыпайылардын үстү жагында милтелүү мылтыктарынан улам түтүндү бурк эттире мергендери бат-бат ок чыгарууда. Кай жакты мелжеп жатышты экен? Генерал байкай албады. Өзүнүн алдындагы аткычтар ротасынын желеленген катарын сыдырып тиктеди. Жыгылганы же катардан аксап калып калганы көзүнө чалдыккан жок. Андан соң чоң дүрбү кокон кошуунун так ортосун генералдын алдына тартты. Бос чаптуу дөң. Бир топ атчан акырын сол канат жака бастырып баратышат. Генерал алдыңкы ак боз атчанды көп имерип тиктеди. Алым кул, даңазалуу аскербашы. Ошол өзү, деди ак саргыл жүзү, көгүлтүр тунук көзү жайнап. Өзү келген экен алдыңкы өңүткө. Ак боз аргымакчан аскербашы өз тегерегиндеги тандалган сыпайыларды октон четтеп, аздап кетенчиктей берүүгө буйрук кылды да, өзү бир топ удайчы менен генерал Черняевдин алдыңкы күчтөрүнүн жолунда калды. Эми ок чырылдап келип, жакын түшө баштады. Акырын селтилдеп кошкуруп, кулактарын тикчийтип, тиги улам жакындап келаткан чоочун каңыртты тиктеп, ооздугун шылдырт чайнап, ак боз аргымак тыбырады. Эмне үчүн? Аскербашы кылычын булгалап, тизгинди жыя тутуп тебинип, ак боз аргымакты ан сайын элиртип, кыйкырып, ураан таштап, карашалай берди. Ал душманынын көңүлүн өзүнө тартты. Кармашууга чындап киргендей түр көрсөтүп, кытайчыларынан тындырбай ок чыгара баштады. Бирок ал кытайчылар бирдемеге жарайт деп үмүт кылган жок. Кытайчылар орус замбиректерине караганда көсөө эле. Антсе да сарбаздар кутургудай дүңкүлдө түштү. Мелжеген жерге жетпей октору ара жолдо чаң каралаша тоголонуп калып жатты. Аскербашы дагы эле ат ойнотуп дөңдө. Ошол учурда ага жакын турган нөөкөрдүн аты чыңырып кош аяктап тура калды да, оңколоп жыгылып түштү. Ээсин баса жыгылды. Тургандардын үрөйү учту. Аскербашы гана өлүм издеген сыяктуу өзөрлөнүп ат ойнотуп, шаңданып көзгө түшө берди. Генерал Черняев баарын көрүп турду. Ага аскербашы желөпкө жигиттей жеңил сезилди. Ал дүрбүнү көзүнөн алып, мыйыгынан күлдү. Мына күн чыгышта октун алдында жылаңач чапмай али бар. Ок баатырды аяйбы. Бул башы менен бу аскербашыбыз
бөөдө өлүп алат. Бул менин билишимче Кыргыз Кыпчактын жедигер уругунан чыккан киши, деп эске салды генералга жакын турган аскерче кийинген ориенталист. Кокон калкынын эң тынчы жок согушчан катмарынын башкы жол башчысы көсөмү. Бу адам өз ара кармашуудан быркыранып бузулуп калган уруулардын союзун кийинки 3 жылдын ичинде өзүнүн акылы менен, айлакерлиги менен, албетте мүмкүндүгүнүн болушунча кайра бириктирди. Согушка жарамдуулугун бир кыйла көтөрдү. Генерал жактырбады. Ал бет алдын тиктеп турган калыбында өзүнчө күңкүлдөп койду. Баары бир кеч болуп калды. Эми кандай гана тыбырабасын, натыйжасы куру бакыруу, куру жулунуу, окко жылаңач төшүн тосуп чабуу. Ага белгилүү иш. Генерал камырабай жерге түкүрүп, аппак жүз арчы менен эриндерин сүрткөн болду да, каралжын саргыл мурутун сылап туруп, тиги акбоз аттуу топту бир орудия менен аткылоого буйрук кылды. Кана баатырла, кана баатырлыгын көрөлү. Ал дүрбүнү кайра көзүнө кармады. Ушул кароодо орудиесинин кабаттуу ядросу дөбөнү ак чаңга бөлөп, кандай кымкуут түшүрөрүн, акбоз аргымак кызуу кандуу ээсин көтөрүп кандай ызылдап качып баратканын тамаша кылып тургусу келди. Жок, акбозат аргымак дөңдө жок. Генерал Черняев көзүн парлап алып кайра кадала тиктеди. Ар жерде көк жантак сербейип, аттын өлүгү жалгыз карарып жатат. Ошол учурда оң жактан да, сол жактан да көп кошун жайнап чыкты. Алдагысы келген экен караган түлкү. Кур чабалгысы бар окшойт, деди генерал Черняев. Азыраак артка, тез! Байланышчы буйрукту алдыңкы аткыштар ротасына алып чапты. Генералдын иреңи биртке кубарып кетти. Бирок ого бетер мүнөзү жайдары тартып, өрөпкүп чыкты. Тез, орудияларга таянып, тегерене коргон туралчы. Айтпадым беле, буларда жылаңаштан октун алдына чапмай али бар деп. Мейли ала чапандарынан ок өтпөй турган болсо, мейли, келе беришсин, деп сүйлөп, көгүлтүр тунук көздөрү жалтырап, эң алдыңкы топтун тездигин эрчий тиктеп, тынчы кеткени билинип баратты. Аганаттуу атчандар орудиялердин артына өтө чыксачы. Кокон аскер башчысынын жүрөгүн өйгөн да ушул болду. Адегенде тике качырбастан душмандын бир канатын толгой качырып, куюн сыяктуу улам сыгып ороло чаап, желкеден уруу, беттеген багытынан ажыратып, аралашып кылычташууга мажбурлоо. Ал үчүн окко чыдоо керек. Окко чыдаса жеңиш, чыдай албаса чилдей качып кырылыш. Качып кайда барасың? Кайсы убакка чейин качып отурасың? Ал өрттөнүп, бир жерге тынчып карап тура албай, туталанып, ар жоокеринин алдына ыйлап бергидей болуп, жаагынын этин жеп, бүт кошунду чабуулга көтөрдү. Хайтте! Карышкыр тузакка кабылды, өзү келип кабылды. Хайттегиле! Орогула, тепсеп өткүлө! Көп кошун чубалып, кара селдин шарындай түрмөк болуп, эң катуу тездик менен бороондой күйүлдөп, генерал Черняевдин сол флангасын жемирип кирди. Ок мөндүр болуп тосту. Тоо келчил жандар өрттөй чатырап, ажал канатына жармашып, кылычтарын булгалап, аттан мурда алга обдулуп, ийри алдыда дүрдүгүп баратышты. Хайт! Ызылдаган кыйкырыктан, дабылдын үнүнөн, ат туягынан жер дүңгүрөдү. Генерал Черняевдин бийик жерге катар орнотулган замбиректери жабыла ок бүркүп тосо баштады. Уч каяк аргымактар аралаша тийген ядрадан чакчаңдап элирип качып, өлүктөрдүн үстүнөн, жыгылган аттардын үстүнөн так түйүлүп, ок жаңылганы чаңыра кишенеп ала салып, кайбир аттар үзөңгүгө бут илинип калган чалажан кишилерди сүйрөп, кара селдин сүрдөнүндө үркүп чуркап келатты. Кандын жыты, күйгөн дарынын жыты абаны мас кылды. Хайтте, орогула, жайпап өткүлө, тепсеп өткүлө, хайтте!
ата арбага колдосун, хайт дегиле. Аскер башынын үнү бирде өкүмдөп буйрук болуп, бирде каар төгүлүп, бирде баш кеңиреткен кымгуут каңырыкта аралашып, төнүп, кандайдыр алсызданып, жалынып тургандай, каландердин ырындай муңдуу болуп, чаңдуу абада, кан жыттанган кызыл абада, дары жыт түтүндүү көк абада калкып жүрдү. Генерал Черняев тегерене коргонду. Солдаттар атжан козак жүздөрү аттарынан түшүшүп, жерге сулап жатышып, чабуулдан ок менен калкааланышып, тиги жапан атчандардын алдында катуу бүлгүн түшүрүп, бирок кантсе да кысылып, аздап артка чегинип турууга мажбур болуп жатышты. Кокондуктар өжөрлөнүп, кырылганына карабай, көбүлгөнүнө карабай, суудай каптап, ири алды кылычташууга үлгүрө тургандай болуп келатты. Генерал Черняев жүзүнөн текебер жылмаюу кете баштады. Ок канчага жараар экен, жапан атчандар канчага чыдаар экен. Анын жүрөгүн дүкүлдөтүп, жапан атчандар оролуп баратты. Жанындагы нөкөрлөрүнөн кымгуутта аскер башы ажырай түшкөн эле. Бир гана удайчысы ээрчип жүрдү. Ал эч адашпай, эч калбай, көлөкөз сыяктуу ээрчип жүрдү. Аты да кара, өзүнүн иреңи да кара, түнөрүңкү, суз, муздак болуучу. Эриндерин бек кымтып, агы көрүнбөгөн кичинекей жылтыр көздөрүн былк эттирбей аскер башыны дайыма тиктеп жүрдү. Колунда милтелүү кара мылтык. Милтесинен такыр чок өчүрбөйт. Аскер башы жер түтөгөн чуунун ичинде булуттай акбоз аргымакты кылактатып, кылычын булгалап, кар көчкүдөй дүңгүрөп агып өтүп жаткан кошунду карап, "Хайт, хайтте, хайтте!" деп кыйкырып ураан таштап токтоло калды. Удайчы эки жакты бат-бат карады. Анын агы көрүнбөгөн жылтыр көздөрү дирилдеп, аскер башынын далысынан өтө баштады. Бул эмнеси? Ал атынан леп ыргып түшө калды. Ага эч ким сереп салбады. Жан кулактын учунда бараткан ызы чууда эч ким байкабады. Кара атынын далысына өзүнүн кара денесин жашыра берип, атынын кара жалынан мылтыктын учун ашыра сунду. Шашты. Жүрөгү лакылдап, аскер башынын далысын кароого токтото албай, өзүнөн өзү чоочуп, селт деп мылтыкты кайра тартты. Акакта оозунан ачкан бойдон дагы эки жакты бат-бат карады. Дароо эле кара жалдан мылтыкты дагы ашырышка батынды. Көз ирмемде мылтык үнү тап этти. Аскер башы селт дегендей болуп түзөлө түштү да, акырын ийилип, ээрдин кашына өбөктөп тура калды. Удайчынын кичинекей жылтыр көздөрүнүн агы эми көрүнүп, колдору титиреп, бели бүкчүйүп, атын тизгинден тарта акырын артка кетенчиктеп жөнөдү. Аскер башы ат үстүндө термеле, эсин жыйды белем, араң кылчайып артын карады. Ууртуна канчага түшкөн эле. Ал киркиреп, алсыз үн салып, удайчыны атынан чакырды. Аны жардамга чакырды. Удайчы үн бере албады. Калтырап, мууну шалдырап, атына эмгектеп араң минди да, кулагын жапырып, атын бат-бат желдирип, качкан уурунун көлөкөсүндөй кубаңдап, караңдап жөнөп берди. Көңүлү азды. Жарадар болгонун билди. Көкүрөгүнүн тереңинде кандайдыр бир өжөр күч аны бек кармап, жымыратып келатканын уйкудай шалдыроодон түртүп ойготуп жатты. Чымыркантты. Акбоз аргымактын күмүштөй жылтыраган ак жалына колу карышты. Кылычы түшүп кетти. Ал термелип ага эңкеймекчи болду. Дарманы куруп, ошондон нары ийирден ой баштады. Акбоз ээсинен тизгини бошой калып, бир тегерене окуранып токтой калды. Ээси үзөңгүгө тырмышты. Жандалбастап, чымырканып, калтылдап турууга аракет кылды. Чекесинен кара тер кетти. Ууртунан жылжып аккан кан көкүрөгүнө куланып, канга чаңкап, колу үзөңгүдөн үзүлүп, жер кучактап жыгылды. Аргымак селт эте түштү да, кан жыты үркүттүбү, кош куруп, тизгинине чалынган бойдон кергичтеп басты. О, тагдыр оюну. Ал алым кулаталык эмес беле. Бүтүндөй бир уюктуу журттун туткасымын дечү эмес беле. Акылдуу тандап бурадар күтпөдү беле.
белдүү тандап сүйөк күтпөдү эле. Кайда алар? Кайда кетти баарысы? Кан жөткүрүп жыгылганда колтугунан жөлөөргө бир жан болбоду жанында. Жер таянып ал акырын жолу башын көтөрдү. Канаты сынып бийиктен түшкөн бүркүт сыяктуу алысты, жарыктыкты армандуу тиктеди. Көзүнө бүт жер бети өрт каптап келаткандай кыпкызыл болуп көрүндү. Эрбейген чөптөр да, таштар да, өзүнүн кара түктүү сөөктүү колдору да кыпкызыл болуп өрттөндү. Окко чаап баратышкан ат жандар кыпкызыл оттун ичинде кутулуп чыгаар жолу жок, чыңырып туйлап, эч аргасыз жалбырттап күйүп жүрүшкөндөй көрүндү. Анын көзүн кан чырмап баратты. Нөөкөрлөр кыйла артта ат жалына өбөктөшүп, жолбун октон корунушуп, ийрилишип турушкан эле. Үстүндө ээси жок, тизгинине чалынып, улам мүдүрлүп коюп келаткан акбоз аргымакты көрүп, четте турганын үрөйү учуп кетти. Өй! Баары көрүштү. Жабыла чаап акбозду кармашты. Ошол замат аларды түкшүмөл ойлор бийлеп, бирин-бири алдыртан тиктешип, бири-биринен коркушуп, шектенишип, томсоруп, кумсарып туруп калышты. Аталык кайда? Эмне адисе болду? Жабыла тиги акбоз келген жакты көздөй чабышты. Алымкул сербейген эки жантактын ортосунда жүзтөмөн түшкөн бойдон жаткан экен. Караган көбүктөнүп, алдынан жайылып агып, боз топуракка сиңип калыптыр. Чалкасынан одарышты. Үстүнө үңүлүп турган эң күйөрман кишиси Абдымомунбек өксүп жиберди. Чуу көтөрүп кайра токтошту. Эмне кылаарды билишпей баары шалкайып туруп калышты. Кай бирөөлөрдүн көзүнөн сызылып жаш чыкты. Кай бирөөлөр шыпшынышты. Кай бирөөлөрдүн бул топтон канткенде суурулуп чыгып кетиштин камына түшө эриндери ортозар кымтылып, көздөрү ойноду. Киши колду болуптур. Ок артынан тийиптир го. Ок кайдан чыкты? Кимден чыкты? Абдымомунбек буркурап жер муштады. Бир көзүң жоо болуп, кандай болуп кетти бу? Удайчылар кайда жүрүшкөн? Көзүң кашайгыларды кармагыла бирин койбой. Жалгыз иреңи суук удайчы жок болуп чыкты. Ушул учурда ал Ташкенттин жолунда чаң түтөтүп уруп бараткан эле. Аскер башынын киши колдуу болуп калганын кошуунга жел менен кошо тарады. Чабуулга күйүлөнүп баратышкан жүздөр элтейип тизгин тартып токтой башташты. Бирине бири шек сынап, биринен бири абайлап, кандайдыр бир кескин сөзгө, кескин кадамга барбай, миң башлар нестейди, пансаттар нестейди. Кимге кулак тутушат, кимдин буйругун угушат, бири да мындай кылалы деп алдыга чыга албады. Жер жайнаган көп кошуун ушундай кысталыш учурда башсыз калды. Кошуундун алды генерал Черняевдин артына ороло баштаган болуучу. Ушул учурда күтпөгөн жерден арты суюла түштү. Көз ачырбай каптап келатышкан сансыз атчандар жел башка жака айдап жөнөгөн жөө тумандай түрүлүп, салгылаша кирбей кыя салып четтеп кете башташты. Алды көмөксүз, демсиз калды. Таш менен урса жеткидей жакындан түз атылган окторго калбыр болуп, бири калбай жер кучактап жыгылышты. Үзөңгүгө бут илинип калган өлүктөрдү сүйрөп, чыңырып кишенеп, кергичтеп качып жүргөн аттар да кутулган жок. Ырайымсыз коргошун ок кубалап, издеп тийди. Генерал Черняев оңолууга дароо мүмкүндүк алып, өңүттөрүн тез бекемдеп, экинчи чабуулду күтүп калды. Экинчи чабуул кай тараптан келер экен? Ал дүрбү салып, мерчемдүү багыттарды арытып карады. Шектүү эчтеме жок. Ар кайсы дөңдө бүлбүлдөп майда туулар көрүнүп, туу түбүндө чакырган дабылдардын үндөрү дүңкүлдөп чыга баштады. Генералдын көз алдында эмелеки суудай бирдиктүү кошуун майда топ болуп бөлүнүп чаап, майданды таштап, тууларды карай самсып тарады. Буларга эмне болду? Кандай аскер башы өңүтүн таштап чыга берет ушундай саатта? Генерал ишене албады. Карган карышкыр дагы бир шундугун көрсөткүсү келди бекенже. Буларга эмне болду? Деди генерал Черняев кайрадан кайра дүрбү салып. Мына сага күн чыгыш. Улам бир күтүлбөгөн иш курунасың. Ойноктогон ак боз ат эч жерден дүрбүнүн көзүнө илинбей койду.
Көк өзөн. Жээктери бири-бирине уланышкан жал камыш, майда бадал, түркүн чөптөр, жапайы биделер мала кызыл гүл ачып, ар жеринде ак какым үлпүлдөп, жыттуу эрмендин баштары сары тартып кылкылдап турат. Көктүн жыты ах жиркин аңкыйт. Чоң ак сары көпөлөктөр бейкут учушуп, кайра жер тандап конушуп, күнөстөшүп, бирдемеден үрккөндөй кайра серпиле көтөрүлүп, серүүн абада кылкылдап жүрүшөт. Кошбаш жүрүшкөн чымчыктардын тилинен башка эчтеме магдыроосун ойготпой, аба тыптынч. Теңирберди жашыл адырдан чөп басып кеткен бир таман ийри жол менен кулундуу сарала бээсин жай бастырып өзөн боюна түшүп келди. Көк өзөн боюнда адам байырлаган жалгыз дарак ушул чоң түп, шаатыт. Жерге сойлоп, чөгүп жаткан кызыл нардын мойнундай ийри нодаларынын шагы калың, түбү жайлуу, көлөкөлүү. Жел болсо болбосо да башына майда толкун жүрүп, балыгы үрккөн көлдүн бетиндей жыбырап, көйкөлүп, дайыма акырын шыбырлап турар эле. Теңирберди бээсинин белин бошотуп, ооздугун чыгарып, жапайы бедеге кой берди да, канжыгасына байлана келген кичинекей кол чанаштагы кымызды чечип алып, эч шашылбай басып, шаатыттын түбүнө кирди. Аны бутакка ийилди. Эки сары барпы чымчык шаатыттын шактарынын арасынан кубалашып чыгып, оболоп көтөрүлүшүп, алтын түстүү кызгылт сары канаттарын күн нуруна жалтылдата кайта шаатытка имерилип, кужурап сайрашып, калкылдап жүрүшкөн. Кары ошолорду тиктеп, тилин тыңшап, канаттарынын жалтылдагына таңыркап, бир пас турду да, анан өзү курактуу кары адамдардын адатын кылып, ичинен тирүүлүгүнө шүгүрчүлүк келтирип, күңгүрөнүп тиги арпа жайга кайра бет алды. Качан бышат? Ал бүгүн да арпасын көрүү үчүн эле келген болуучу. Эрте айдалып, убагында жаан көрүп, жакшы баш алган арпалар мөлтүрөп башын көтөрө албай, бирине бири ыгып, шыгырап, сансыз кылкандары кылкылдап, жай алдынын коңур желине акырын көөлбүп, сүт даны ыдырап, көңүл тойдуруп турган. Дамбагар карынын жүзү күлүңдөп, көздөрүнүн тирүү учкундар жылтылдап, арпадан бир баш үзүп ушалап, данын чыгарды да, алаканына тоголонуп түшкөн бадырайган көк данды тырмактап көрүп, кубанып баш ийкеди. О, бая күнү сүт эле, бүгүн дүмбүл болуптур. Көп калса дагы бир жумалык жашы калыптыр. Бир жумадан соң тартынбай четинен кирип, тез алып, көжөлүк чыгара берсе болот экен. Кудай буйурса. Ал данды жерге таштагысы келген жок. Алаканына чогултуп туруп, наспай аткансып, оозуна кагып салып алды. Эми карынын көзү алыска кетти. Тиги коргондой айланада бир тегиз бүлбүлдөп турган ак карлуу чокуларды, сургулт булуттарды, ошол тарапка акырындап сүзүп бараткан күн чарасын чаргып өттү. Колуна жуккан арпаны көк тыпынын каккылап, дандын тузу жок ширесин мүлжүңдөп шимип, ою эчнемеге аралашпай, колун артына алып, арпаны жээктеп, кыдырып басты. Ал арык, бою узун, сөөктүү адам болуучу. Сакалы, чачы көк ала, ылдый түшүп, сакалына жалганышып турган сыйда муруту кыроодой ак. Кылдары жоон тартып, суюлуп, арбайы өсүп кеткен каштары гана али капкара. Жүзү коло сыяктуу. Терең бырыштары ашык чийин жок. Көзгө жылуу, алакылман сөөлөттүү адам эле. Нарытан шаатыттын түбүнө аттуу киши келди. Бул ким болуп кетти? Кары көздөрүн паралап, кычыктарын жыртайтып кадала тиктеп, аттуунун түшүп жатканын көрүп, ашыкпай, баягысындай эле илең салаң бут шилтеп, шаатытка көптө араң келди. Эң мурда байланып турган атты карады. Тааныган жок. Аттын ээси камчысын бүктөй кармап, колдорун артына алып, суу жакты карап турган экен. Ал абышканын басып келаткан добушун угар замат бурулуп карап, алдын тосо басты. Кары чоочуркап тиктеп, оозу бош салам айтты. Кол алышып көрүшкөн соң: "О, мүнүшкөр, Сарыбай турбайсыңбы? Кел, отур. Сарыбай күлгөн болду. "Келчү эмес элең?" Теңирберди капыстан келген мейманга бутакта илинип турган карала эчки талпакты салып, кадырлап отургузуп, өзү как жерге чөк түштү. Кыйгаш тийген күндүн көзү чалып өткөн жердин табын
карынын тизесин жылып жаны сүйүп кетти. О, Сарым, келче меселең, жол болсун. Сарыбай сейрек сары сакалдуу, көзүнүн үстү кабарчыктаган, эти жука кишеле. Кебези тайыз кашкары чапанды саймалуу сары кең чарбага шымданып койгон. Бутунда тумшугу чукчуйган көн өтүк, колунда күмүш камчы. Бекерчилик Теңирберди. Кырааным түлө отурат. Бекерчи болсоң мына жакында таарум башалат. Келип таару корушсаңчы, деп Теңирберди абышка тамаша сөз жиберип, кызыл ээк оозун ачып, кыкылдап күлүп калды. Бүркүтүңдү үксөйтүп тыттын башына кондуруп койсоң болду. Ошондо эле чымчык атпай бул чөлкөмдө жолобой калат. Сарыбай күлүп, ал дагы тамашага жараша жооп кылды. Бүркүтүмдүн тырмак акысы кандай болор экен, Теңирберди? Теңшерик. Жылда эле Теңирберди бүркүтүмдү тытыңыздын башына кондуруп берип, менин этиңизге теңшерик боло берем го. Ошент. Анда ат тердетпей үйдө жатып жамбага берет турбаймынбы? Күлүп калышты. Күлкүдөн соң Теңирберди үрпөйгөн кара каштарын ылдый салып, түзөк Сарым, деди. Оңой бекен жамбакмак. Арпа эми дүмбүл болду. 2-3 тутам жулуп, алпарып балдарга куйкалап берип, алдап турсамбы деп келдим эле. Күндө көрүп турбасаң да болбойт. Мал кыйратып кетеби деп чоочуйсуң. Тиги карадырдан нарайыл өзүң билген таштуу башат конушта. Минтпесе да болор эмес. Балдарга биртке азык болуп калсын деп. Эми Теңирберди тирилик да. Дан багуу жанга тынч чар бекен. Секиндеп бүтүрө берсе. Мал артында чөптүн гүлүн, суунун тунугун, абанын салкынын кууп, көчүп конуп жүргөн элетте дан багуу сейрек иш. Карыптын оокаты дешет. Бир илешсе колундагы 4 түлүгүн барымтага куудуруп же жутка кырдырып алып, чарасыз күнгө калгандар илешет. Бир илешсе дандын баркын түшүнгөн, даамын алып, кубатын сезгендер илешет. А болбосо мындан көрөкчө ит агытып, капкан салып, куш таптап, аңчылык кылышты, же кылдан кыйкын чыгарып коңшу урууну барымталап, талаганды оңой көрүшөт. Муну ата заманынан боло жүргөн иш деп билишет. Сарыбай мүнүшкөр Теңирбердинин көңүлүн гана улап койду. Кыраан бүркүт салып, талаадан каалаганын алдырып, карды ачпай, тону тозбой, дайыма кубаныч, тамаша менен өмүр сүрүп келаткан мырза аңчы минтип жаккада дан багып отурган кедей жамагаттын кимисинен болсо да өзүн өйдө сезет. Мындай бакырчылыкка эч качан табаты жок. Биздин ырыскыбызды Теңир тоого чачкан дейт ою. Бул ой анын тирилигинин жобосу. Өмүр камынын санаасы, тынч мүнүшкөр курсагы ток, баладай колундагы күмүш камчысынын бүлдүргөсүн эрмектеп ойноп отурду. Сиздин жашыңызга жеткен бар, жетпеген бар. Кайрылып салам айтып өтөйүн дедим Теңирберди. Кудай жалгасын Сарым. Куру кол келе албай, деп Сарыбай саймалуу жамбаштыгын аңтарып, ичинен аң терисин алып, карынын алдына таштады. Учурашканым болсун деп Теңирберди тебетейлик бир сүлөөсүн ала келдим эле. Теңирберди апкарып, сүлөөсүнгө колун суна албай отуруп калды. Сарыбай сынап карап, тартуусу менен аны абдан кубантканына өзү да кубанды. Бир кардан кийин соңорурдо алынган эле, күмүш кылкан. Жаман да болсо жакшыдай көрүп кийип коерсуз Теңирберди. Теңирберди ыкчам туруп, акчыл булуттай сур сүлөөсүндү тумшугунан силкти. Бою менен тең болуп, куйругу жерчиип, күмүш кылкандары сеңселе түшүп, тери дагы көркүнө чыга түштү. Жаман болбой калсын бу, деди Теңирберди көзү жайнап. Тебетейге чоңдук кылат. Ооба, мына чоң абдан. Муну ичике жакка кылдырсам болчудай. Тебетейди да көрө жатарбыз. Мейли Теңирберди. Тебетейдин жарасы бир калтардык. Ошону айт да, мүнүшкөрүм. Теңирберди кол чанаштагы кымызын чечти. Оозу кайрылган чанашты улам бири көтөрүп, жутуп коюшуп, мейирлешип сүйлөшүп, алар көпкө отурушту. Сөз сагынып калган Теңирберди күн ылдыйлаганга дейре Сарыбайды жанынан жылдырбады. Күн жууп батаарда Сарыбай: "Эми мен кайтайын Теңирберди", деп ордунан турду.
жүз көрүштүк, тирүүлүктө бул да болсо канимет. Теңирберди кайсаланып калды. Опо, Сарым, кайтасың эми? Ушу көк чалап менен кете турган болдуң, а? Үй да, кыр да. Рахмат. Жебей ичпей жүргөн жер беле. Аманчылык болсо, али көп катташабыз, Теңирберди аке. Теңирберди тиши жок эгин кызартып, ууртун жыйышка чамасы келбей күлө багып, мейли эми Сарым, деп мейманын колтуктап атказды. Бир кызыл көздүү абабыз бар окшоду эле деп эстеп келгениңе рахмат үкөм. Теңир жалгасын. Сен мени сыйласаң, сени Теңирим сыйласын. Тизгинден кармап кое бербей, эми куру кол кайттың. Эгин быш элек. Эми алдыңда атың бар. Мынау турган базыралар бышканченде бир кайрыл. Арпадан ат жеми, кышка бозолук таарып алып кетерсиң. Кайыр, Сарым, деди. Эсен бололучу, деди Сарыбай жөнөй бере. Кайыр, Теңирберди аке. Артынан Теңирберди үнүн бийик чыгарып, угузуп, берер кийитин кулактар кылып калды. Ошент, Сарым, бир кайрылып кет. Эсиңден чыгарба, Сарым. Теңирберди кайра келип, тытта чубалып илинип турган булуттай көгүлтүр сүр сүлөөсүндө кармалап көрө баштады. Тартуунун кайрымчысы кийит. Кийит тартуудан кем баа болушу керек эмес. Тартуу апкелүү, ага ылайык кийит кайруу элетте сыйлашуунун белгиси. Бирок тартуу зарылын тилеп, бирдемеге колко салып келет. Ошо жагына караганда бул түбү кишилердин ортосундагы алыш-бериш алакасы, ич ара жүргүзүлгөн соодасы өңдүү. Теңирберди тартуунун кийитине бир улоо данчактап, мүнүшкөр ошого ыраазы болоор деп ичинен ойлоду. Күн кылкылдап, тоодон нары иңкейип, көк өзөнгө жымырылган салкын кеч кирип келатты. Кубалап тийген октордон үркүп, өтө кысталыш жерде кол башчыны мерт кылган иштеги тымызын күч жүрөккө күдүк салып, уясына аңчы киргенин туюп калган бүркүттөрдөй шашыла, ат эне, асылкеш жар, сүйгүнчүк бала, калган мекен конуш кайдасың деп, күнү түнү тынбай ат зоруктуруп жол жүрүп, колго кеткен 500 жигит кайтып келатты. Алыстан бүлбүлдөп, ак жоолук салынып тосуп турган эне сыяктуу тааныш тоо кыркалары көрүнө баштап, дагы катуу дегдетип сагыныч сүрөдү. Көйнөктөрү этке жармашып, такым тырышып, аттары сууга түшкөн торгойдой шөмтүрөп арып, Ташкенттен чыкканы 7-чи таң сүргөндө адыр этектеп жаздоо конуштарга кез келишти. Эл кайда? Сары журт, гүлү көгөрүп жаткан жергеме. Калып калган куу казык, сарала чөптөрдү шуудуратып, мал көп жатып чаңдап калган такырларды үйлөп, майда жел жортмулуп жүрөт. Баш аттуу сай жактан сагызгандын шакылыктаган үнү чыгып, анда санда карала канаты кылк этип, бадалдын арасына кайра жоголот. Мындан башка тири жандын шарапасы жок. Айлана жымжырт. Бул жерлердин эле өйдөлөп малга жайлуу, оттуу жайыттарга көчүп кетишкен экен. Ушу сары журту болсо да көрүп, көңүлдөрү тынчып, чарчаганды эми сезишип, аттарды жайдактап, жашанга кое беришти да ээр жазданып сулап-сулап жатып калышты. Сол кулагынын үстүндө сайынган 100 башлык, жыгасы бар баатыр бир оор топ жигиттердин ортосунда көрпөчө үстүндө чыканактап, ойго батып, былк этпей жаткан. Чым көк камзолун саймалуу кең чабарына шымданып койгон. Бак элегинен сары булгары өтүктүн тумшуктары чук жүйүп чыгып турат. Төш жарыча кыңырак кылыч белине илинип, нары булайып жатат. Кыңырыктын сыныгындай ийрип, жылтырап, төбөдө асылып турган ай чубалган бир үзүм булутту аралап кирди. Үлбүрөп өчүп бараткан оттун алсыз жарыгы баатырдын карасур жүзүн бирде жаркытып, бирде күңүрттөнтүп турат. Бекназар аке, сизди пансат күтүп отурат, деди бир жигит отко жакын келип. Бекназардын кабагы дагы бүркөлүп, унчукпады. Чакырып келген жигит жооп күткөндөй болуп бир пас турду да кайрып сөз айта албай топтон акырын суурулуп чыгып кетти. Аттар даярбы? Деди Бекназар өз жигиттерине. Даяр, Бекназар аке. Бекназар ордунан турду.
Эшим элирген карагашка аргымакты алдына тарта берди. Бекназар атка минген жок. Нары оочо жерде бүлбүлдөп күйүп турган от жакты карай ыкчам басып жөнөдү. Эшим бир колунда өзүнүн атын, бир колуна карагашка аргымакты жетелеп, логлоп чуркап, Бекназардын артынан кетти. Калган жигиттер да аттуу, жөө болушуп ээрчиди. Бекназар келгенде топ жарыла берди. Оттун жогору жагында кымкап тонду желбегей жамынып, чарчагансып үлдүрөп отурган киши гана козголбоду. Эки көзү чекчеген арык киши, суюк буурул сакалы бар, сеңселген ак көрпө тебетейи арт жагында чөптүн үстүндө жатты. Ал жайынча кара манат топчан отурду. Кокон ордосунда бу аксы багытындагы таасирдүү кишиси аскер ишинде пансат атагы бар бий Абил болчу. Тегерегиндеги мыктылар демдерин иштерине алып тым турушту. Ассаламу алейкум. Бекназардын келип калганын эми билгенсип, сүйүнүп кеткенсип Абил бий Алиге алды. Бияка кел баатыр, деп тизе какты. Чакырыпсыз пансат аке. Абил бий Бекназарды бир мерип тиктеп алып, жай гана баатыр деп аяр үн салды. Ортого түшчү кеп бар. Мындай кыйын кезде кеңеш жакшы. Кеңешели. Бекназар оттун төмөн жагына сыңар тизилеп отура калды. Кулак сизде. Не кылган менен Абил бий алдан нерседен кооптудай, ичи түтпөй турган өңдү. Ал Бекназарды дагы бир кадалып тиктеди. Бузулар үйдөн эң биринчи ырк кетет. Атасынан адилдик кетет. Баласынан намыс кетет. Катыны айыңчы, келини ууру болот. Бирин бири сыйлашуудан калат. Биригип үй тутунуу милдетин унутушат. Баатыр, мына ушуну ойлошубуз зарыл. Карачал баатыр сөзгө кулак түрбөдү. Өмүрү ат жалында өткөн эр көкүрөк, түркөй, сөздүн баасына, сөздүн салмагына баамы жок. Шилтеген жагын жарып түшүп, кызматын кылган Абил бийдин колундагы бир кара күч эле. Ал отко колун калап тынч отура берди. Мына, аталыктын көзү өттү. Эми көрүп алабыз. Ордодо дагы ит тартыш чыгат. Дагы кудай уруп, чабыш башталат. Тигинтип бир жактан орус сыгып келатат. Башсыз, көзсүз, терс карашып жатканыбызда бир күнү же хандан келип, же орустан келип, кана байран түшүрүп чаап кетсе, анда эмне болобуз? Абил бий тарамыштуу арык колу менен сакалынын учун кармалап, ичинен тобо келтиргенсип койду. Абил бий жылмайган болду. Ордо баарыбызга тең баатыр. Бекназар унчуккан жок. Абил бий анын жүзүн, атүгүл оозунан чыккан демине чейин байкап, маани берип, ушул сүйлөшүүдөн жакшылыкты да, жамандыкты да күтүп отурду. Бекназар жүзбашы дайыма бирге болуп, ысыкты, суукту бирге көрүп, жигиттердин көбүнө алынып кетип, кийинки күндөрдө пансатка анча ийилбей, тоң моюн болуп бараткан эле. Эмне? Мунун бир айта албай жүргөн кинеси, ала албай жүргөн акысы барбы? Алымкул аталыктын киши колдуу болушу булардын ортосун ого бетер суутуп кетти. Эч пайдасы жок, дайым эле бузула берген ордодон такыр көңүлү калып, ордого жакын киши деп мурда эле кыртышы сүйбөгөн Бекназар пансатты жек көрүп калган болчу. Жолу бир болсо да Ташкенттен бери бет келишип, кеп тартышканы ушул. Абил бий Бекназардын кабагын көрдү. Ал азыр ар кандай жыйынтыкка даяр. Бир көңүлү ачылыша кой деди. Салт эрежесин, уруулаш туугандыкты ортого алып да болсо, мындай чалкеш учурда өз ордун, өз таасирин бул чапчаң жүзбашыдан өйдө сактап калууга чакырды. Бир көңүлү бул чалкеш учурда муну далысынан таптап жумша, өзүң боюңду качырып, милдеттен алсыраак тур, замандын түрүнө кара деди. Анын арык бетинин оту дирт-дирт этип, уйкудан жабыркаган көздөрү Бекназарды бат-бат чалып турду. Бизге азыр ырк зарыл, баатыр. Бекназар да бирдемени күтүп, оттун кызылын тиктеген бойдон былк этпей отуруп, пансаттын акыркы сөзүнө макул болуп акырын баш ийкеди. Мындай учурда баатыр өзүңдөн өтөрү жок. Саруу уругунун колуна өзүң баш бол, деди ал кеп чыгарып. Муну элге барып, кары жашын бүт чогултуп, алдына айтсак болот эле. Бирок жигиттер чарчады.
үйүнө тарап кеткен соң кайта үйрүлүп биригип узагына тартар. Ошон үчүн артык баш жыйыны жок. Аттан дегенде түп көтөрө аттана бере турган кылып тартипти мукумдаш зарыл. Жигиттер кимдин үнүн тыңшашын, кай туунун түбүнө топтолушун азыр эле аныктап билип тарашы зарыл. Сынай тиктей отуруп артынан керек этсең мына биз даярбыз, биздей жашы улуу кишилерден кеңеш ала жүрөрсүң, деп акырын кошумчалады. Пансаттын оюнда тиги ушу сөздү угаары менен ыргып туруп таазим кылып, ыракматын билдирип жиберет го деп биртке үмүтү турган. Бекназар үн катпай, былк этпей өзгөрбөй койду. Бийдин аяр көздөрү аны кебетесинен сенсиз да, сенин тапшырууңсуз да жигиттерге сөз өтөт деген пикирди окуду. Ичи сыйрылды. Бекер айттыбы? Көптүрүп алдыбы муну? Көздөрү чекчейип жини келе баштады. А Бекназар да пансаттын ичиндеги куюнду сезди. Куюн уюлгуп келип, ташкурунуп, бир шойкон чыгарышка деми жетпей, сынып жок болуп жатканын көрүп турду. Көрөбүз. Жана жолго камынууга буйрук болгондон бери жигиттер топурап, аттарын издеп табышып, токушуп, от жаккандар отторун өчүрүп, дүүлүгүп жатышкан эле. Айтаар жаңылыгын угууга 100 башлардын артынан, 50 башлардын, 10 башлардын артынан дүрбөп, пансаттын отун тегеректешип, тирелип, ооз карап калышты. Абилбей да, Карачал да, Бекназар да аттанышты. Ушундан соң Бекназар булдурсунду бүктөй кармап, Абилбей жакка жүз буруп, бирок бетине тике карабай, ага сөз койгонсуп калды. Абилбей муну билип, алдыңкы жигит башларды биримире тиктеп, тамагын жасады. Жакын тургандар тым-тырс болду. Баатырлар, деп кайрылды пансат. Жаңылык бир эле сөз. Мына элдин четинде турабыз. Мындан нары жол улам, айрылган сайын ар уруктун жигиттери өз айылына бөлүнүп кете берсе болот. Бирок жигиттер бир нерсени так билип кетиши өтө зарыл. Ошону гана кулакка салып коелу деп. Ушундан соң ал тоолуктардын оң, сол канатын бириктирген эзелки салтын улуу алдында кичүү ийменип, төбөсү көккө жетип кеткен күндө да ызаат билиш сыпаалыгын айтып, аларды шарият менен бекемдеп өттү. Анан иштин ток этерине келди. Өзүңөр көрдүңөр, ордо дагы бузулду. Тияктан тигинтип орус кысып чыкты. Муну да өзүңөр көрдүңөр. Мындай учурда ээн баштык ыркты кетирет, колду байлайт. Келер жоонун алдында бизди алсыз кылат. Ошон үчүн баатырлар, колубуз бир адамга баш кое турган болсун. Мен кары адаммын. Тилинде эми бар. Билегинде күчү бар жаш азаматтардан кошун башы көтөрүп алгыла. Бекназар баатырдан өтөрү жок. Буга кандай дейсиңер? Жалпага огузуп. Эмне болсоң ошо бол деп таштап салбаспыз баатырды. Баштаган, жаки бүтүргөн, жаки кылам деген иштеринде башында болуп, колубуздан келсе акылыбыз жетсе, ийрисин түзөп, кемтигин бүтөп турарбыз, деп кошумчалады. Бул жагы кабар жол алууга дүрдүгүп турган 500 колдун кыйрына толкун түшүрдү. Бир тарабы ачык кубанып билдирип, Бекназарлап ураан кыйкырып, түндү башына көтөрө башташты. Бир тарабы гүйлдөп, өз ара талаш куруп, сөздүн акырына каралашып, жай толкуду. Ушулардын баарын байкап, Абилбейдин кайта ичи тарып кетти. Бирок сыр бербеди. Бекназар колго таазим кылды. Жигиттердин четинен кимдир бирөө Бекназарлап кыйкырды. Бекназар үн чыккан жака сереп таштап, ким экенин тааный алган жок. Бозомтук таңкы шоола ичинде Каратжан ат ойнотуп, камчысын булгалап турганын гана көрдү. Жигиттер, деди Бекназар кайрат толгон бийик үнү чууну шарт жарып өттү. Пансаттын каалоосун уктуңар. Эгер ушундай чалкеш заманда сары таман атыңардын күчүн, башыңардын баасын мага ишенип, мени ээрчип, мага жол койгуңар келсе, анда аскер ишиндеги мен ойлогон ойго, мен баштаган, мен бүтөргөн бүтүмгө ким гана болбосун киши киришпесин. Биринчи шартым ушул. Бул эскертүү так өзүнө айтылып жатканын Абилбейдин аяр көкүрөгү кантип түшүнбөй өткөрөт.
эски айлакер мостойду. Нечен ордо шумдуктарына катышып көргөн куу ушу азыр кичине алданып турганын туйду. Бирок анын сергек акылы бул жаңгечти жүз башы менен азырынча мамилени жамандыкка айланткысы келбей, баардык ызасын, заарын жашырып кадимкисиндей жакшы жымыйып турду. Бекназардын көкүрөгүндө зарде бар. Ал амалды бирөөлөргө кызмат кылышы үчүн эмес, бирөөлөрдүн үстүнөн бийлик жүргүзүш үчүн ала турган кишилерден эле. Абилбей муну жактырчу. Эскертүү өзүнө катуу тийсе да тең берип калып калды. Бекназарды колдоп, үндөр күйүлдөп, арттагы атчандар улам сыгып теминип келишип, орто тарып кетти. «Жигиттер», деди Бекназар дагы. «6 ай бою түздүктөп, бел чечпей, көйнөгүбүз этибизге катты», жапырт коштоду үндөр. «Бой жазышыбыз керек. Мына эми улам тоого үйдөлөгөн сайын айлыбыз кезигет. Бириндеп калып отурабыз. Окко учкан курдаштарыбызды туугандарына угузуп, ариетин кылып, анан үйүбүзгө тарап кетебиз. Ошол бойдон кабарсыз кетишпейли. Ар айылдан бирден жигит мени менен байланышын жоготпой жүрсүн. Бул зарыл. Баардык жамандыкка камдуу туралы. Андан наркысы бара-бара көрүнө жатар. Баатырлар, эң акыркы шартым бул». «Дагы кандай шарт?» Күйүлдөгөн үндөр тым боло түштү. «Менин сөзүм эки кылынбасын. Сөзүмдү эч ким жыра тартпасын. Алдыма жулкунтуп, эч ким ат бастырбасын». Көпчүлүк дагы дуулдап коштошту. Бекназар Карагашка аргымакты акырын теминди. «Тарткыла». Ушул жердеги 2 күндүк өргүүдө тыныга түшкөн аргымак элире баш көтөрүп, алчактап биринчи болуп топтон суурулду. Жер жарыгып келатты. Жигиттер ондон болуп топ кармап, кылка тартып тоорлап сапар алды. Пансат ойго алдырып, анда-санда Бекназар жака назар таштап, ан сайын ичи бышып, ич бышуусу ачууга айланып, ачуусун тышка чыгара албай, эрдин тиштеп, көзүн сүзүп тим болуп келет. Пансат ошол бойдон тынчый албайт. «Сөзүмдү эч ким жыра тартпасын. Алдыма эч ким ат бастырбасын. Атаңдын көрү ай. Хандарды чүкөдөй өкчөгөн миңбашылар мындай сөздөрдү ачык оозуна алган беле?» Пансаттын жүрөгү сыгылды. Карачал баатыр үргүлөп келатты. Жашы өтүп бараткан адам талыкшса керек. 15 асый зор көк чымбал буудандын үстүндө дым тартпай сүлкүлдөп келатты. Кыйла жолдун учуна жеткен кубаттуу буудан казыгын сагынганбы, тоо таянганда ан сайын жерди бооруна алып, жан таштап, 4 туягын тарсылдатып катуу жүрүштөйт. Суулуктап ак көбүк булайып, омуроо жака серпиле сампар карай үзүлүп түшөт. Ээси кушпаш эрдин кашына тизгинди карыштыра орой койгон эле. Ага болбой көк чамбыл буудан кызый-кызый ооздугун чайнап, оор туяктарын түрсүлдөтүп, Абилбийдин жоргосун жөөлөп өтө берди. Буга Абилбий алдыртан жымыйып, Карачалдын алып караанын карап койду. Жол узады. Көк чамбыл талаар эмес. Улам тизгинди жемире жүткүнүп, Бекназардын аргымагына жакындай берди. Бекназар камчыланаар жактан жандап калган аттын башын байкап, акырын көзүнүн кыйыгы менен тиктеп алып, үзөңгүсүн кичине кыбырата Карагашкага дем берип гана тим болду. Көк чамбыл ан сайын атаандашып, кыстап баратты. Абилбей ташты ташка уруп, ортодон от чыгаргысы келди. Көк чамбыл буудандын кубатын сезип, темине барып, акырын камчынын учу менен такымга тарс дедире койду. Курч буудан селт этип эргип, ооздугун кемирип, Карагашка аргымакты жандай салды. Ошол учурда Бекназардын колу караңгыны 2 бөлүп булак дей түштү. Тарс эткен үн жаңырды. Зор көк чамбыл буудан чыңырып, 2 алдыңкы буту менен жер чапчып, кош аяктап тик тура калды да ала салып кетти. Карачал далдай учуп түштү. Карачал баатырдын уйкусу шаңк ачылып, калдастап тура чуркаганда тияктан Абилбей Бекназарга кыйкырып: «Ой сен Бекназар, о сен кимдин атын башкача аласың?» деп иштин жайын Карачалга туйдуруп калды. Эч кимден беттешкенде тартынып көрбөгөн, өлөрүн андайда унутуп жибере турган эргөөдөн Карачал көк чамбылга кайра минери менен узап калган Бекназарга тике салды.
Ал жете бергенде Бекназар шарт бурулуп бетме бет боло түштү. Экөөнүн ортосунда кылыч мизе жарк деди. Өлүштү деп артындагылар чур этти. Жана башына жеп калган көк чамбыл кылычка жеткирбей дагы кош аяктап тике тура жалт берди. Бекназардын кылычы тизгинди кыйып түштү. Кары баатыр кырсыктан аман калды. Тизгини колдон кетип, көк чамбылды жалдан тарткылап сөгүлүп, ат кеткен жака кетип жүргөн кара чалга Бекназар кайра атырылган жок, тиктеген да жок, күткөн да жок, баягы калыбында жолу менен кете берди. Кандай? Ар кимибиз ар жерге торойто чаап кетет го бу? А билбей кейиген болуп, дагы күңкүлдөй баштаганда Бекназардын нары тууганы, нары жан жигити Эшим жаны чыгып кыйкырып жиберди. Абыл аке, кайраба, эр өлүп кетет. Айзада кара көз Башатка 2 челек ийиндеп сууга келди. Башатта бир топ жылкы суу ичип болуп, эми кайда тартаарды билбегендей топурап, ныксырашып турушкан эле. Башаттан жылжып аккан тунук суу калың жалбызды аралап агып, майда көк көпөлөктөр кылакташып нымга конушуп, калкылдап кайра учушуп, чиркей аңдыган ийнеликтер жылжыган суунун бетинде жакын ойсоңдоп чабыт кылып жүрүштү. Айзада келгенде жылкылар талыкшып басып төшкө жайылды. Келин челектерин жерге коюп, кара көз Башаттын күзгү болуп, түпсүз болуп, мемиреп жаткан бетин тиктеди. Түбүнөн көк кумдарды чертип, бүртүп кайнап турган тунук Башат келиндин сүрөтүн өзүнө тартты. Жаш жубайдын сулуу жүзүн сагыныч кагаздай агарткан, кабагын суз кылган, каштарын жыйрып, түбүнөн көк кумдарды чертип, бүртүп кайнап турган тунук Башат келиндин сүрөтүн өзүнө тартты. Жаш жубандын сулуу жүзүн сагыныч кагаздай агарткан, кабагын суз кылган, каштарын жыйрып, кабак бүркөө ага жарашпайт эле. Ал дайыма жаркырап, көз кубантып турууга жаралган бир көркөм жан эле. Каралжын сууга чөгүп турган өзүнө таңыркады. Саамайына кол тийгизип, жаагын сылай келип токтоп, ушунчалык аздыңбы деп сурагандай болду. Ал акырын улутунду да, акырын сызылтып, муңдуу кыңылдап ичинен ырдады. Келиндин жүрөк арзуусу жел менен учуп, ыргалышкан гүлдөрдү аралап, ак баш кулунчактын башында Башаттын бошошун күтүп күндү тиктеп, бейпил сайрап отурган сарала чымчыктан нары кетип, тынч абага сиңип жатты. Баш кошконуна жылмаалы болбой, темир кош унга алынды. Дин чакырып жатат дешти, хан чакырып жатат дешти. Дүңгүрөп аттанып кетишти. Жыл айланды, кабар жок. Алгач анча билбей жаркылдап жүрүп, бара-бара жаштыгы денесине сыйбаган жаш жубан жалгызсырап, бир нерсеси кемдиги, жан кубанычы жоктугу сезилип, көңүлүнө туңгуюк кооп да түшүп куса болду. Кай түндөрү ит үрсө эшикке жүгүрүп чыгат. Ар бир шырп эткен добушка кулак түрүп, иттин үнүнөн алда кайда урунуп кетип жаткан жаңырыгын улап, дем тартпай тыңшачу. Мындайда келиндин тышка чыкканын жана эле билип, кантер экен дегендей байымын басып уйкусуз жаткан сак кайнене кара күчкө жөтөлөр эле. Ушунун өзү анын үйгө тез киришин талап кылуу. Келин кыңырылып үйгө кирип, көшөгөсүн бүлкүлдөтүп, акырын ачып кирип, төшөгүнө өткөндө, «Ой, мал үрктүбү?» деп кыңкыстап сурап, чын оюн нары катып, ошонусу менен келин эмне үчүн түнкүсүн тышка бат-бат чыга берерин чеккенсичү. Кандайдыр жат көздүн азгырыгынан коргансычу. Жөн эле, дечү Айзада кымырылып. Ал түркүн кыялдарга батып, абышка менен кемпирдин тамагынан кыр-кыр этип, дем тартып жатышканын угуп, тыштагы дарактын башында тынымсыз сайраган сүтактын жалынычтуу үнүн тыңшап, көп түндөрдү кирпик какпай да өткөрчү. Айзада көзүнүн жашын тазалап, 2 челегине суу ийиндеп, ордунан турганда кыштоо жактан келген ийри жолдон булуттан үзүлүп түшө калгандай карайып, бир оор топ атчан чыга берди. Кудум шамал сүргөн тумандай дуулдап, тобун бузбай жүрүштөрү катуу.
арасынан кай бир аттардын басыгы тааныш сезилип кетти. Темирлер бекен. Челектериндеги суу чайпалганына, төгүлгөнүнө карабай ал дагы шашылды. Атчандар улам жакындады. Бөлөктөр окшойт, темир көрүнгөн жок. Айылдын тушуна келгенде эле шарт бурулуп, теминип, дуу өкүрүп жиберишти. Ой, боорум ай, боорум, бир боорум, курдашым, курдашымдан айрылдым. Ой, курдашымдан айрылдым, кокуй. Айзаданын ийнинен челектери түшүп кетти. Көздөрү чымырап, аркайган тоолор теңселип, арчалар каралуу зайып болуп көрүндү. Ким? Айзада дагы эле жакшы үмүттөн ажырай албай калтылдап турду. Мууну титиреди. Ким? Айзада үйдөн чыңырып чыгып, ак чачтарын саксаңдатып, ар кимге бир чуркап жүргөн кайненесин көрдү. Ошол замат таноолору кыпчылып, эки зайып ага жетип келди. Эмне кокуй, эмне? Деп тили күрмөлбөй кетенчиктеди Айзада. Ал кумсарган зайыптардын бири келип эле колдон алды. Туйгунун колдон учуптур бейбак. Андан наркысын сезбеди. Ал мисирейип туруп, кой, андай дебе, оозуңа карап сүйлө. Ошондой да тамаша болчу эле, деди. Катындардын көздөрүнөн мөлтүлдөп жаш чыкты. Ошондо бир таңыркап, бир коркуп тиктеп, эриндерин титирек басып, кача турган өңдөнүп, боюн жыйрып, көздөрү чекирейип барып, Айзада эсин алдырды. Жамаат чогулду, өкүрүк тоо титиретти. Бекназар баштаган топ өкүрүп бүтүшүп, кумсарып, ар кимиси ар жерде сыңар тизелеп отуруп калышты. Эшим гана жаңы өкүрүктөрдү тосуп, кырчоо кармап, бөйрөгүн таянып, Кубатым, сенден айрылдым, деп бүткүл денеси менен солкулдап өксүп турду. Бекназар сыңар тизелеп, булдурсунду бүктөй кармап, жерге мадап таянып, былк этпей катып отурду. Теңирберди үйгө жөлөнүп, кыбыланы карап, нес болуп, нуру кеткен кызыл көздөрүнөн жаш да көрүнбөй, тек иреңи жыгачтай кубарып, сакалы сербейип, колдору калтырап отурду. Анда санда, ох, каралдым, ой эркетайым, деп боздоп отурду. Айзаданы зайыптар үйгө алып киришти. Башына кара чүмкөп, терс каратып, чачын кардай жайып отурган кайненесинин катарын алып келишти. Келин эсине келе албады. О бейбак, о бейтаалай, деп келиндин абалына боор ачып, өзү да кемшиңдеп, ыйлап, бир кемпир бетине суу чачты. Айзада көзүн ачты. Кайра өрттөнүп, ай, мен кантем, деп буулугуп, кармап отурган катындардан колун сууруп алып, чыңырып бетине тырмак салып жиберди. Эки бетинен шилбинин ашындай идиреп кан төгүлө түштү. Чуу басаңдаганда Бекназар баш көтөрүп, Теңирбердиге кайрат айтты. Кайраткыл абаке, жазмыш ушул экен. Отургандар дуу коштошту. А энди жазмыш ушу болгон соң, жазмыштан кутулган барбы? Энди Теңирберди аке, күйүткө алдырбай белди бек бууганыңыз жакшы. Баятан бек отурган Теңирберди эркеп жашып кетти. О, тагдырым. Бышкан алма болуп, араң отурган чагымда сага не жазыгым бар эле. Кайран темир ыйлап, боздоп тапсаң гана. Дагы эле шүгүрлүк кылыңыз, Теңирберди аке. Тагдырга темириңиз сынса, болотуңуз аман, учуңуз куру эмес, Теңирберди аке. 8 жашар болот кырчоо кармап, өңгүрөп, өкүрүп турду. Темирден айрылдык, бир күнү баарыбыз ошобуз. Бирибиз аттан, бирибиз таштан, бирибиз октон учуп, бир күнү баарыбыз жазмышыбызды көрөрбүз. Дүйнөгө устун болгон ким? Кол жеткиз бийик даракта бир күнү куурап жыгылат. Оболо учкан ак канат куш да бир күнү топ деп жерге түшүп калат. Тагдырдын жазмышы ушул экен го, деди Бекназар. Баары жер тиктеп, аза кылып муңайып отурган эле, том соруп тиктеп, кеп жөнөттү.
темир окко учкан күнү Ташкенттин алдында элек. Ошол күнү кол башчы киши колдуу болду. Кол башчы киши колдуу болгон соң ырк бузулуп, ар урук биринин сөзүн бири укпай, жаат чыгып чабышып, кошун бытырап тарады. Биз да карап тура алган жокпуз. Эмне болот, эмне жок деп эл жактан көңүл тынчыбай, набыт болгон жигиттерди бейитке жашырып келе бердик. Бекназар улутунуп алды. Биз илгертен кылычка өбөктөп уктап, кылыч менен ойгонуп келаткан элбиз. Кылычсыз бизге күн жок. Мындан нары да кереги тийип калар. Кереги тийбесе баатырдан калган эстелик болуп, керегеңиздин башында илинип турар. Эшим леп тура калып, оң ныптаасына байлана келген темирдин кылычын чечип, кош колдоп, Теңирбердинин алдына алып барып, тизе бүгүп сунду. Эл жим боло түштү. Теңирберди кынына кан каткан кылычты мөгдөп тиктеп, калтылдап кетти. Ой чырагым, ой кулунчагым. Жо чапкыр, капыстан кармаганда кайда алып барат? Кимдин алдына чөк түшүрөт? Ордо кайда? Бийлик кайда? Минтеп замандын көчү экен, жолдун айрылышында кылтылдап турган кезде кимге ким өкүм чыгара алмакчы? Караламан жигиттердин бири болсо экен, ал Бекназар да. Токтоо керек, күтүү керек, заман көчү, куруп кеткир кайда ойт. Бекназар Жангештинин ташы козголуп калгансыды. Же өйдө тоголонор, же аңгектеп сайылдый кетер. Я, анда убакыт утулуп калар бекен, кийин кеч болуп калар бекен. Мына ушинтип дудала болуп жаткан чагында Абил бийге ордодон киши келип калды. Жыйын жайлоодо болду. Шашлыш кабар угуп, эл тагдырын чечишке тиешеси бар деп, өзлөрүн кубаттуу сезген айыл бийлери, ак сакалдары тебетейлерин калдайтып, жигиттеринен окчундай бастырышып, топ-топ болуп келип жатышты. Топ аралап, эл оозуна кирип, жакшы атанып кетүүгө дилгир жаш уландар эмес, хандан элчи келиптир деген кабар кызыктырып, алдыда аты, колунда камчысы бар жай адамдар да көп келди. Келгендер салтка жараша урук салмагына карап, көк тектирге Абил бей атайы көтөртүп, эшигине кароол койдурган өргөөлөргө түшүп жай алышты. Өргөө аралары кишилерге бака-шака болуп, көк тектирдин төштөрүнө ат батпай кетти. Келер эл келип бүттү деген күнү улуу Шашкеде көк тектирдин дөңүнө керней тартылды. Абил бийдин өргөөсүнөн бир топ адам чыкты. Керней улам күчөп, кулак тундуруп, тоо арасына кандайдыр бир шаң толтуруп, элди топтолууга чакырып жатты. Топ кишилердин алдында Абил бей менен бир чоочун адам келатты. Узун бойлуу, кыркма кара сакалдуу, кабагы бийик, элчи ушул. Ал жаңы келген күндөгүсүнөн кыйла жашаргансып, печенеси жайылып, бети жаңырып жылтылдап калыптыр. Дуулдап тосо чыгып, жардап турган элдин түрүнө астыртан сереп салып, тике көздөрү менен ар тарабын бат-бат чалып келатты. Элдин көзү анда, кай бирөө кызыгып, кай бирөө таңыркап тиктеп, ич ара шыбырашып узатып турушту. Абил бей эл арасынан шыбырларды угуп, аларды эңкее карап түртүшүп тургандарды көрүп келатты. Ал дайыма ордого барганда кийүүчү саймалуу кызыл кымкап тонун, пансаттык султаны бар ак сеңсел көрпө бөркүн кийген. Маңдайы жарык. Ассалому алейкум. Аксакалдар колдорун көкүрөгүнө алышып, үн көтөрө салам айтып калып жатышты. Ва алейкум ассалам. Хан элчиси Абил бей алмак салмак алик алышып, сылыкты үчүн баш ийкей өтүп келе беришти. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Эл алардын артынан самсыды. Керней үнү тоо арасына жаңырык түшүрүп, шаңданып, хан элчиси дөңгө салынган килемге келип отурганга чейин үн баспады. Абил бей жакшылык тилеп кол жайып бата кылды. Дөңдүн түбүн жакылай келип, жамырап орун алган эл дуулдап коштошту. Ушундан соң Абил бей
ордунан кайра козголуп туруп, элди кыдырата тиктеп, элдин бүткүл дити өзүнө бурулганда: "О журт!" деп сөз баштады. "Мына, ордодон элчи келип отурат бизге. Бөтөн киши эмес, баягы кайран мусулманкул аталыктын уулу Абдрахман. Өзүңөр жакшы билесиңер, кайран аталык биздин уруктун эмчектеш тууганы эле го. Мына, Абдрахман карагым бизди туугансып, ордо менен элеттин ортосуна түшүп, элчилик кылып келип калыптыр. Ошого шылтоолоп, бир жагы тууган таанып кетейин деп келип калыптыр" деп жүзүн жаркытып туруп сүйлөп, элчини көпчүлүккө тааныштырды. Эл арасы дуу боло түштү. Абилби муңайым үн салды. "Силердей асылдардын бактына жаңы караламан калктын тагдырына тиешелүү маселелер пайда болуп отурат. Мына, элчи айтып келди. Кудайым жолун ачып, Бактияр Сейит Кудаяр качанкы кеткен ооматы кайра келип, ата арбагы жары болуп, иши агынан тактына кайра миниптир." Эл тым-тырс боло түштү. "Журт, хан элчиси келгенине мына бир апта болуп кетти. Ич күптүүнү ачык айтыштык. Көңүл кирлери жуулду. Кудаяр хан амирин тутушту сураптыр. Кана айткылачы, макул дебей кое алабызбы? Хансыз эл эгесиз үй сыяктуу." Ошол учурда Абилби тээ четте түшпөй камчысын бөйрөгүнө мадап сөздү кунт коюп угуп турган Бекназарды көрдү. Ал жалгыз эмес эле. Жанында 10 чакты жигит бар. Катуу жүрүп келишкен өңдө. Аттары кара моюн болуп тердеген. Көздөрү менен жыйын арасын акмалап шүк турушту. Сес болсун деп четтетип Бекназарды жыйынга чакыртпай калтырган болчу. Бу сапар кабак чытыбады, чоочубады. Андан Абилби: "Тур ошондой четте" деп таба кылып, мурчуюп, салават менен сөзүн уланта берди. "О эстүүлөр, акыл тегеретип көргүлө. Замана бузулуп турган чак. Хазирети алтын тагына кайра келип, көңүлү бир жагынан жайланса да, бир жагынан эл тагдырына көз салып, жаки бир саргая муңайып, бир кызара жакшы үмүтүнөн кубат алып сооронуп отурган кези. Уккан эмессиңерби? Ташкенге Чырпай паша кирди. Эл арасы үрөй учуп, шып-шынышып, гүйлдөп ыкшалып кетти. О жараткан, алар не кылар экен бизди? Кырып таштайт го, кырып таштайт го. Ой жараткан, ал күнүңдү көрсөтө көрбө." Абилби элдин түрүн карап, сөз жүйөсүн жоготпой сүйлөп жатты. Кече элеттин даткалары бүт ичкиликти, тоолукту баштап барып, ордуго кирип Кудаярдын башынан таажыны жулуп алганда, танат белек биздин жигиттер да кошо барышкан. Кошо кылычы чабышкан. Ал Кудайга да, Кудаярдын өзүнө да дайын. Эми карагылачы, элдин биримдиги үчүн ошол өктөөсүн кечирип, убагында өзүнөн кеткен күнөөсү да болбой койбогон. Ошол болгон күнөөүн унутууну кошо сурап, минтип баарыбызга кадырлуу адамды кадыр салып отурат. Какайганга какайгын, машаяктын уулу эмес, эңкейгенге эңкейгин, атаңдан калган кул эмес. Сөздүн түгөнөр жери ушу ки, ордо биздики. Андай болгон соң анын алдында тизе бүгүү биздин элчилик, пенделик парызыбыз, деди Абилби. Ак сөз деп домбу обдулуп койду. Тезинен ак кагазга кат кылып, элчисин кайтарып, хандын көңүлүн тындырыш керек. Кудаяр хан кокон тактысына келерин келип, элеттен көңүлү тынбай, туш-тушка элчи салып, эски сөөк улатып, күн санап бекемдөөнүн аракетинде эле. Бул ордонун эң зарыл иши болчу. Бирок ордодогу аярлардын мунун кабатында бүткөрүп калсак деген ойлору, үмүттөрү башкача болчу. Эгер ордого ушул эле керек боло турган болсо, анда Абилби мынча топуратып жыйын чакырып, толгонуп сүйлөп отурмак эмес. Ал элчинин алдына ат тартып, тон жаап, көңүлүн чак кылып,
Амирине ыркарлыктын белгиси катарында кыйбат тартуу жиберип, бат эле өзү билип жөнөтүп салмак. Бул жерде ортого ачып таштап, чечмейинче болбой турган чалкеш маселе бар болчу. Ой, Паңсат өкөм. Ой, жакшылар. Соолго жооп барбы? Эл үн чыккан жакка дуу эте карап калышты. Элдин орто ченинен бир адамдын малакайы көрүндү. Таягына сүйөнүп, билермандар жакты калтылдап тиктеп турат. Бул көтөрүм чал эмнени айтар экен? Буга жыйында эмне бар? Баласынын азасын күтүнүп, үйүндө тынч жатсачы. Эл тымтырс болду. Кары жөтөлүп алды. Элчи келиптир дегенди угуп, өзүм эле башым ооп келип калдым. Ой, жарыктык. Сөзүңүз угулбайт, бери жакын келип айтыңыз, деди Абил бей. Я, деди кары киркиреп. Жанындагылардан бийдин сөзүн маанисин угуп алып, аярылап алдыга жылып басты. Чөлдө элем бир итке базыра тартуу бар эле, ошону балдарга тесте салдырып жүрдүм эле. Тирилик да, жан сактоонун далалаты да. Домбу ачууланып карарып кетти. Эй, айныган чал, деди ал. Мында сенин тартууңдун маселеси чечилип жатабы? Айныган чал десе. Карынын кулагы муну угуп, ал домбуну кызыл көзү менен томсоруп биртиктеп алды. Карынын алма кактай бырыштуу, сөлсүз бети ан сайын кубара түштү. Мени сөзүм кыска, деп кары чыйралып алдыга өттү. Бийлер, Кудайарың көрбөй жүргөн Кудаяр беле. Өзү элетте туулуп, элетте чоңойгон бала. Бактысыбы, шорубу, эки жолу хан болду эле. Мына эми 3-чү жолу Кудайым мурадына жеткирип салыптыр. Кут болсундан башка кааларыбыз барбы? Кут болсун. Кудаяр болуп жүрүп, айткылачы. Не бейиш көрсөт деле ушул элге. Өй, тилиңди тарт, кебур, деп домбу ордунан тура калды. Эл толкуп, шамал термеген дарактын башындай толкуп, күңгүрөп кетти. Ой, домбу, деди кары сөймөйлөп сая көрсөтүп карыды. Домбу, бул жер жыйын. Ордодон киши келип отурат. Ушундай учурда тил тартабы? Домбу сөзгө жыгылып калды. Абил, атаң карашпай, Кудай беришин берсин, Кайран агабыз жакшы адам эле. Мына сен да жаман болгон жоксуң. Атадан арта туулбасаң, кем туулбадың. Айтчы жарыгым. Бу Кудаяр амирин туткан элге не жакшылык убада кылыптыр? Бул ак суроо эле. Абил бей журтчулукту, динди ортого салып, эритип сүйлөп жатканда ооз ача албай, балык болуп тостоюп отуруп калган адамдар эми сөз өзүлөрүнүн эртеңки көрөр күнүнө келип урунганда эстерине келе түштү. Я, чын эле эмне жакшылык кылам дептир. Акылдуу карынын суроосу жыйындын түрүн өзгөртүп жиберди. Ак суроо, айтсын элчи. Ой, баягы кыпчактарга көрсөткөн бейишидир. Ачык айтсын элчи. Ушул жерде Абдырахман ордунан турду. Элдин кыйкырыгы дароо тыйылып, бүт жыйын анын оозун карап калды. Элчи бая күнү Абил бийдин өргөсүнө киргендегидей жупун эле. Андагыдай көздөрү кооптонуп чимирлеп, кыбыр эткен кыймылды карабай, көңүлү жай сыяктуу. Бүркүт кабактын алдынан өткүр көздөр жыйынды бийиктен имерип тиктеп, сыр тартып турду. Туугандарым, деп баштады бийик сүйлөп элчи. Туугандарым, мына бий агабыз ачык айтты. Хан менен бул элеттин ортосунда өкүнүчтүү болмуштардын бар экени бар. Жок деген болсок, биз ат артып мында келбеген болор элек да, туугандарым. Анын баары өткөн иш, айыккан жара. Азыр аларды жаңыртып отуруу мамлекеттин бирдигине зыян. А көрөкчө, айык элек жара болгон күндө да аны жамыга таандык иштин кадыры үчүн көптөп даарылап калуусуз кылып айыктырып койсо болобу? Болот, туугандарым, болот. Ал узун боюн алга кичине эңилте, башын бир жагына биртке кыңырайта,
көзүн балбылдатып, жагымдуу коңур үн салып, мал телегендей муңайып сүйлөп койду. Ойлонуп көргүлө. О, акылы жетик карылар, ойлонуп көргүлө силер да. О, каны кызуу уландар. Мамлекет түгүл бир үй бүлөнүн ортосунда да гермур кеп өтүшөт го. Аны бүлө башчысы акырын териштирип, ар кимисинин күнөөүнө жараша тигиндей бол, мындай бол деп калыстык айтып тыйып кое алат. Ошондон кийин кулагына сөз кирген бүлө кычаштыкты коюп, ынтымак жагына ойт. Агер бүлө башчысы калыс сүйлөө ордуна бирине жан тартып, бирине акарат кылса, анда не болот туугандарым? Анда үйдүн тынччылыгы кетет, казанынын берекеси учат, андай үй бузулат. Аппале, ошону айтсаңыз, кубатта да билбей. Абдрахман оң колун көкүрөгүнө койду. Мына туугандар, атабыз бир кезде аталык болуп турган кезде эки ортодогу шумдардын кыйпаты жетип, кесепети уруп, ордо бузулду. Нечен бейгүнөө мусулмандардын каны суудай акты. Кайран атамдын башы кетти. Калмышында Кудаяр тактысынан ажырады. Муну ким билбейт? Мына туугандарым, мен кек алсам болор эле. Кек тагылдым. Алымкул менен Алымбек татканы ээрчип жүрдүм. Эмне таптым? Ырк кеткенден башка эмнени көрдүм? Ушу бүгүн силерди жамынып кубат сурасам, бир көңүлдү сындырат белеңер. Сындырбайт элеңер. Бирок мен кайра Кудаяр менен Сару тагаларынын ортосун колдон келсе данакер болуп кайтайын деп келдим. Жыйын дым тартпай ойго батып калды. Ак сөз, ынтымак, туугандык бар болсо Кудайдын буйруган ырыскысы өзү табылар. Ак сөз, ынтымактан ыйык эмне бар? Жыйын аздап кыймылга келип, ич ара гүйлдөп толкуй баштады. Абилби жаркырады. Элдин бирдиктүү түрүнө кубанып карап, алдагы толкуп турду. Ал ордунан копшоло берип, эки колун бийик көтөрө жыйынга кайрылды. Журт, деди ал азыр өктөм. Абдрахмандын колунан бир ором кагазды, хандын мөөрү менен тастыкталган кагазды кош колдоп алып, урматтап өйдө көтөрдү. Бешенесине, эрдине тийгизип тооп кылды. Бул, эл агасы жакшылар, силерге айтам. О, эр көкүрөк баатырлар, бул хазиретинин бизге жиберген жарлыгы. Төштө оттоп жүргөн токулуу аттардын бейпил бышкырыгы, майда жортмолоп турган серүүн желдин үзүл-кесил шуу эткен шоокумунан башка угулбай, жыйын дем тартпай тымтырс болуп, Авил бийдин колундагы бейкабат кагазды тиктеп калды. Мамлекеттин зарылы үчүн кыл куйруктан тандалган аргымактар керек. Аргымактарга минип чаба турган азамат жигиттер керек. Кылчаңдоо болбойт. Хан жарлыгы бир. Баягы колго барып жүргөн жигиттер бүт аттанат. Кошумча жыябыз. 1 айлык гүл азыгы, коштогон аты, куралы толук болсун. Мен өзүм кол баштайм. Токтоо болбойт. Кайра жыйын, кайра маслахат куруп отурушка убакыт жок. Жигиттерди тез шайландыргыла. Нары кетсе 1 айдын ичинде түгөлүбүз менен коконго түшүп, таажынын алдында тазим кылабыз. Паңсат аке, элчиге бир собол. Жыйын Абилбийдин сөзүн бузган бийик үн чыккан жака дүркүрөп бурулду. Бекназар ал ат үстүндө үзөңгүнү кере тээп обдулуп турган эле. Абилбийдин көзүнө кан толо түштү. Тууган, деди Бекназар кыйкырып. Хандын бизге кылар жакшылыгы ушул беле. Эртең миңдеп айдап, орус мынтыгынын оозуна тосмокчу беле. Сиз менен биз билебиз, орус мынтык түз болот. Орус мынтык алыска тиет. Бататылат. Орус мынтыктын оозуна тосмокчу эмес. Сиз менен биздин бүт мусулмандын үйүнө чакыртпай кирип алган душманын куумакчы. Ушундай айтсаңыз туура болот, баатыр жигит, деп оңдодо Абдрахман элчи. Ошондой деп да коелу тууган. Бул ордонун акылы. Амирин туталы дедик. Чабышып жүрүп оңдукпу? Бир жака ооп көчүшүп кетпегенден кийин кайсы жагы болсо да ынтымактан бөлөк чара жок эле. Мына тууган,
Амириң тутар замат ордо бизди Чырпай пашага аттандырат турбайбы? Куп, аттаналы, ордо биздики, коргойлу. Бирак, ордо башлар акыл тапсын. Чырнай пашаныкындай түз, алыс атар, бат атар мынтык тапсын. Чыңрак жарабайт эми. Бекназар кылычын өйдө ыргытып кайра сабынан тосуп алды. Бул эми түн каткан ууруга гана пеш боло алат. Болбосо, уктуңузбу? Мынтык берсин. Замбирек берсин. Дебей эле коелу. Ой баса түштү элчини. Жыйын анын оозун тиктеп калды. Авилби күйүп кетти. Бекназар, токтот, Бекназар, деп чаңырып жиберди. Бекназар токтолбой элчиге тике кадалып: Тууган, жан күйөрлүк кылыңыз. Бизден ушул дубай саламды ала кетиңиз, деди. Тапсын, бататар мынтык. Казынанын, алтынын нары бери качкан сайын артынып жүрбөй, сатып алсын ошол орустун өзүнөн. Анта албайт экен, убара болбосун. Биз карышчыл албайбыз. Ат биздин канатыбыз, канатыбызды жулдуруп боорубуз менен сойлоп калгыбыз жок. Жигиттер биздин жүрөгүбүз, жүрөгүбүздү окко жылаңаш тосоор алыбыз жок. Журт бузар, деди Авилбей калчылдап. Анын кичинекей кызыл көздөрү заардуу жылтылдай баштады. Ушул журт бузганбы, Паңсат аке? Жок. Мен алаканда турган акыбалды айттым. Бөөдө өлүмдөн жигиттердин башын арачаладым. Болуптур, барам дегендин жолуна мен туура жатып албаймын. Бөөдө өлгүсү келген барып көрсүн. Курал табылды дегиле барбай койсом ошондо айткыла. Эми ыраазысызбы? Бекназар жигиттерин дүбүрөтүп, артын карабай жүрүп кетти. Эч ким батынбады, эч ким алдыга чыкпады. Элчи да, Авилби да, өлүп гана көрбөгөн аяр карыларда шалдырап, ордунан турбай отуруп кала беришти. Жыйындан бөлүнгөн азганактай караан токтолбой көздөн алыстап баратты. Кан кускур, деп онтоп жиберди Авилби. Колдорунун учу титиреп, бели солкулдады. Жыйын демин тартып түйшөлө түштү. Жакын жерден кимдир бирөө: "Кантебиз?" "Я", деди. Ушуну менен тосмосу жарылып кеткен көл суудай бүт эл тилге кирип кетти. Карбаластап, дүүлүгүп ордуларынан тура башташты. Туура айтты баатыр. Я, тете курал берсин да, урушка сала турган болсо, койдой чуурутуп эле өлүмгө айдап бара береби? Кой, бөөдө өлүгүм жок менин. Кабак чытылып, колго камчылар карышып, көпчүлүк селдей күйүлдөп, эжа бербей, биринин үнүн бири укпай ызычуу болуп, жабыла атка чуркады. Ушунун баарын Авилби баштаган бийлер, айыл аксакалдары, Абдырахман элчи дөң башында өңдөн кетип, кеңгиреп көздөн өткөрүп турушту. Бир заматта аттуусу аттуу, жөөсү жөө, учкашканы учкашып, атынын белин тартышка үлгүрбөй калгандары сүрөөндөн калбай атын жетелеп, далдактап, жыйын тарап кетти. Авилби элеттин кеткенден калган билермандарын өз өргөөсүнүн төрүнө кайра чогултуп, ар кимисин бир тешетиктеп, бетинен түгүн чыгарып отуруп, угуп койгула, кийин укпай калган элем деп өкүнбөй турган болгула. Сөзүм бир, Бекназар жакка ат бастырышкан киши менен кыркылышам. Атамдын агасы болсо да угуп койгула. Такымына темир кызытып тамга бастырамын, деп каарын төгүп чыгарды. Аксакалдар бүжүрөп өзлөрү аттанышты. Ал сыпаалык үчүн тышка чыгып да койбоду. Авилбийдин жаак терийлеринин тырышканы ал күнү жазылган жок. Өз ачуусуна өзү ууккансып, иреңи кер сарыланып, элчи менен да жумшак отуруп сүйлөшө албады. Түнү толгонуп, бир кирпик какпай эртең мененки daaratка туруп кетти. Намаз окулуп бүткөндөн кийин Абдырахман улутунуп отуруп: "Не Паңсат аке, сиз менен бизде эмне айып? Бири эли, бири ханы. Биз ортого түшүп адил сөзүбүздү айттык. Мусулманчылык милдетибизден кутулдук. Эки дүйнө жүзүбүз жарык. Калганын өзлөрү билишсин", деди чарчаңкы. "Кыбыр эткен дарамет жок азиретиңизде. Казына бош.
кошун чачылып кеткен. Азырынча калктын ыгына карап, сен жакшы, мен жакшы менен турсакпы? Антпесек Паңсат аке, ансыз да учунуп турган биздин башпане жаман саманкана ордо күйүп кеткидей. А жаман саманкана сиз менен бизге али көп керек. Абилбийдин сөөгү сыздап кетти. Ал жүзүн үйрүп жер тиктеди. Үгү деген үнүңөр, үксөйгөн жүнүңөр эле бар турбайбы? Башка жолубуз жок Паңсат аке. Бекназар Баатырдын дубай саламын айта барбаска чара жок. Элеттен мындай дубай саламдарды көп жерден уктум. Айтканда да жактап, мактап айтып барышыбыз лазим. А сиз менен биздин мазиретиге элдин эптеп, ушул калган жарымы жагы, бүтүн турушу чоң канимет. Ушул сөздөн кийин алар унчугушпай ар кимиси өз ою менен отуруп калышты. Бир убакта Абдрахман үлдүрөтүп жумуп отурган көзүн акырын ачып, тиги Сарыөзөн чүй тараптан каттаган киши жокпу? Деп чегип сурады. Жок. Эмне? Керек беле? Кереги ташка тийсин, деп жиберди Абдрахман. Ошол жактын шар уруп жатабы бул элди, дедим эле. Жок. Бу кашкөй душманга этек ача турган бала эмес. Дагы унчукпай калышты. Мээ ооруткан ойлор ноютту бу, экөөбү тең ныксырап отуруп калышты.